Кыргыз коомчулугунун талкуусуна алынган баш мыйзамдын жаңы сунушталган долбоору толук иштелип бүтө элек. Тагыраагы баш мыйзамдын жаңы долбоорунун биринчи варианты Жогорку кеңештин кароосуна жибериле электигин баш мыйзамды өзгөртүү боюнча иштеп жаткан Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекбосун Бербашев билдирди. Анын айтымында долбоор толук иштелип бүтө элек. Бирок талкуу уланууда жана парламентке качан жиберилери азырынча белгисиз. Бирок буга байланыштуу айрым юристтер Конституциялык кеңешме акыркы жазып чыккан долбоорун коомчулукка сунуштаган жок деп кайрадан талкуу алууда. Алардын бири юрист Таттыбек Эргешбаева. Ал Конституциялык кеңешме ачык талкуу жасап жатабыз дегени менен, бирок тилекке каршы баш мыйзамдын кайсы жеринде өзгөртүү киргизип жатканы дагы деле сыр бойдон калууда деп сынгалды. Бүгүнкү күндө бул 20-ноябрда Конституциялык кеңеш эмне менен түзүлгөн? Президенттин указы менен түзүлгөн да. А президенттин буга укугу жок болчу. Эми макул иштеп башташты, биринчи референдумду өткөрүп атышат. Бирок өткөргөнү менен бүгүнкү күндө Конституциялык кеңеш ачык талкуу жүргүзгөн үчүн өзүнүн акыркы жазып чыккан долбоорун элге сунушташ керек болчу да. Булар мисалы биз ачык талкуу жасап атабыз, ачык кылып атабыз деп туруп эле эмнени ачык, кайсыл жерин өзгөртөйүн деп атышат, кандай кылайын деп атышат, ошону өткөрбөстөн эле жеке ачык заседание кеңеш өткөрүп, булар көрсөтүп бериш керек да, кайсы жеринде кандай өзгөртүүлөрдү өткөрүп атабыз, элдин оюн сураш керек. Аларды сурабастан эле булар өткөрүп салып атат да бүгүнкү күндө. Абдан туура эмес. Белгилей кетсек, былтыр октябрь окуяларынан кийин бийлик алмашканда Жогорку кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун 2020-жылы 17-ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Ошондой эле долбоорду 10-январда президенттик шайлоо менен бирге референдумга коюу сунушталган. Бирок коомчулуктун катуу сын пикирлеринен кийин референдумга мамлекеттик башкаруу формасын өзгөртүү маселеси гана киргизилген. Ал эми Конституциялык кеңешме 11-декабрда баш мыйзамдын долбоорунун биринчи варианты иштелип чыкканын кабарлаган. Бирок бул баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча азыркы күнгө чейин талаш-тартыштар уланып токтобой келет. Айталы жарандык коомдун өкүлдөрү бул мыйзам бир кишинин диктатурасына жол ачылышы үчүн токулган деп дагы айтып чыгышты.